Ережesiz turuşqa çıksa bolboyt. Boy bespravil bolboyt. Boy bespravildin batırlarındağı suretlerini ilip alıp anı menen sıymıktangan bolboyt. Görgöndagı bolboyt. Bolboyt. UFC sportları menen maşıkkanga şariatта ruhsat barбы дейт. Boks bolboyt bet kurat. Boy bespravil dagı bolboyt. Kalasaňar kalabasaňar dagı. Bolboyt. Çoğun moldakeler barıp katışsa dele bolboyt. Түшүнүктүүбү? Boy bespravil erejesiz eruruş şariatыбызга тууру келбейт. Bokska katışsa, бирок эч бир мелдешке катышпай, ниети өзүн коргоо максатында болсо болобу? Машыгууда бетти катуу муштундан коргой турган баш кийим, экипировкаларды кийип бокстаса болобу? Эгерде бокстан башка нерсе менен, спорттун түрү менен сиз коргоно албай кала турган болсоңуз, анда бир жөн. Бирок андан башка карате, андан башка жудо, андан башка көптөгөн спорттун түрлөрү бар. Ошого катышсаңыз жакшы. Анткени бокста негизи башка бетке уруу мындай бир артыкчылык берилген түр болгон себептен аны биз жакшы көрбөйт элек, урматтуу бир тууганым. Бокс ойносо болобу, рахмат дейт. Elbette bu boyunca meseleni tağırarak aytış gerek bolot. Bokstu mınday bir oşonu kesip kılıp alıp, oşonun arkasından жүгүрүп жүрө турган болуп, ошону менен нан таап жей турган боксер боло турган болсо, шарият муну арам деп билет, урматтуу бир туугандар. Ал эми өнөр катары үйрөнүп, кошумча бир мындай бир спорттун бир түрү катары үйрөнүп, өзүн коргонуу үчүн керек болсо бир убакта адамдын абийирин, ар-намысын, өзүнүн малын сактап калуу үчүн керек болот деген мааниде бир өнөр катары үйрөнсө, андагы уруксат берилет. Бирок ошону кесип кылып алып, ошон менен жашоо өткөрө турган болсо, анда бул нерсени шарият туура эмес деп, себеп дегенде бокста адамдын жүзүнө уруу маселеси бар, урматтуу бир тууганым, урматтуу бир тууганым. Boks мына ошондой, ошондуктан жанагы бокс федерациясы жана башкалар иштерин жүргүзө бергени макул, бирок ошолорго айтыш керек, бул силерге бир өнөр катарында болсун, бирок адамдар жүзгө урган туура эмес, жүзгө ура турган учур келгенде, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн, мамлекетти коргош үчүн, динди коргош үчүн, абийиrdин намысын коргош үчүн гана ошол убакта керек болсо, иштетүү үчүн болбосо, ден соолуктун кызыкчылыгы үчүн гана үйрөнсө болот деп айтсак туура болот.